Азыркы коомубузда өлкөбүздүн келечеги болгон жаштар, айрыкча сколиоз, кыргызча айтканда бел омурткаларынын кыйшайышы оорусу менен жабыркап келишет. Биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна Ош жергесинин тургуну Адашали Темирбаев аттуу жаран өзүнүн 13 жаштагы кызы сколиоз менен ооруп жатканын айтып кайрылган. Адашали Темирбаевдин 2 уулу жана 2 кызы бар. 1 жыл мурун өмүрлүк жары оорунун айынан көз жумган. Бүгүнкү күндө уул кыздарын багайын деп эртеден кечке жумушта. Ал эми минтип кызы ооруп калганы дагы жүрөк ыйлатат. Өздөрүндө бул сколиоздон сакаюуга каражаттары жетишпегендиктен минтип кайрымдуу элге аргасыздан кайрылып турган чагы. Кызым ошо кичинекей 7-8 жашында билген болчубуз. Анан билип, анда врачтарга кайрылсак, карагандан кийин бир аздан массаж түрүндө сакайтабыз деди. Массаж кылып жүрдүк. Андан кийин дагы көрсөтсөк дагы массаж кылабыз. Бул жерлерде операция жасай албайт, чет жактарда операция жасайт деди. Ошентип жүрүп, чет жакка барышка каражатыбыз жок жүрдүк. Азыр Кудайдын Алланын буйругу менен азамат инибизге жолугуп калып, Кайрымдуу эл фондунун ошонун жардамы менен Индия өлкөсүндө операцияга дарыяланып жатабыз. Кызым ооруганда буну жакшы болот деп үмүттөнүп жүргөнмүн. Ал жерде эле. Бул жерде болбойт экен да. Чет жакка барыш керек экен. Ал күндөр оор күндөр болду мен үчүн. Кызымы ал жерде ойноп, кыздардын арасында ойноп күлүп жүрөт. Күндөн күнгө оорусу күчөп, кандай кылышын билбей жүргөн болчумун. Кудай кааласа жакшы болот алдыңкы күндөрдө деп турабыз. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден сураныч, мына Асема кызым сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушуга бир аз болсо дагы өзүңүздөрдүн жардамыңызды берип койсоңуздар, бул кызды Индия өлкөсүндө операция жасалат. Ал жака көп суммада каражат талап кылынат экен. Ошого байланыштуу кыргыз элим сиздерден суранам. Колуңуздардан келген жардамыңызды берип койсоңуздар. Алла ыраазы болсун сиздерге. Алла мага бир аз кылып жардам берсе, сиздерге көп жардам берсин Алла таалам. Асема мекендешибиз туулуп өскөн Каарман айылынын эли дагы кайдыгер карап турбастан өздөрүнүн жардамдарын берүүдө. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө эми аргасыз мындай кайрылуулар. Менин колуман келгени достор, колуман келген нерсе ушул. Элдин үнүн элге жеткизүү, элдин үнүн элге жеткизип, канча мекендештер сиздердин кол сунуңуздардын себебинде бүгүн жарык ааламда жашап жатышат. Бул сиздерге маалым. Эми ушунун катарында 85 жаштагы эне отурат. Небересинин көзүн карап, жакшы болуп кетсе экен деп, алакан жайып, Кудайдан бир бата тилеп, дуа кылып отурат. Ушундай эне отурат, бир тууган мекендеш. Бирок Асема бүгүнкү күндө 13 жашта экен. Эркелете турган мээрим төкчү эне да жок экен кашында. Бир туугандар, мен бул үйгө келип алып, жүрөгүм ооруп отурат. Себеби бул эне мээрим булагы. Бир туугандар, эне кадырын билген эстүү жандар, колдон келишинче келгиле. Ушундай татынакай кыз эртеңки келечегин жашынакай бир түзөп кетиш үчүн буга жакшы операция керек делет. Ошол чет өлкөдө Индияда операция болушу керек. Биздин Кыргызстандан деле кылдыртып коелу десе, мындай операция кылуусу мүмкүн эмес. Бүгүн медицинанын алсыз болуп тургандыктан. Достор, Асемадай кыз, мындай уул кызы бар жандар жакшы билет. Ата-эненин алдында эч бир кыз минтип көз жашын төкпөсүн. Анан мен дагы жүрөгүмөн аяп келдим, достор. Ушул экран алдындагы реквизиттер Асемага таандык. Мына азыр эшикке чыкса, уже күн санап өскөн сайын бул көйгөй улам чоңое берет экен да. Азыр 13 жашта. Эми 18-19 жашка чейин бою өсө турган болсо, мындан дагы оорлошот, достор. Эгер биздин акча чогултуубуз батыраак чогулбаса, эртерээк операция болбосо, акыбалы оорлошот экен, достор. Буну мен ошол профессорлордон сурап, мунун аяк жагы жыйынтыгы эмне менен жыйынтыкталат десе, бул өтө оор экен, достор. Буну эми
туура түшүнүңүздөр. Ошон үчүн колдон келишинче Асемага колдон келген кол сунууну жасап коелу. Менин колуман келгени мына ар бир 10 күн 15 күндө бир отчет кылып, канча каражат чогулганын ушул экран алдында реквизит өздөрүнө таандык. Сиз кол сунсаңыз экран алдында реквизитке түз өзүнө келип түшөт. Ушинтип колго алып мына ошо отурган алакан жайып, ошо алтындай болгон эне батасын алып, бир эле Асеманы эмес, ошо отурган 85 жаштагы энени, ушул Асеманын атасын, ушул жерде отурган бир туугандарын баарын бир сүйүнткөн болор элек. Бул сүйүнүчтүн аркасында Кудай ыраазылыгы бар, сооптуу кадамдар, Кудай буйрса. Ошон үчүн кайдыгер болбойлу достор. Колдон келген кол сунууну жасап, азыр кайгынын көз жашын кубанычка айлантышка себеп болуп калайлы. Анткени Кудайдын сыйлыгы бар достор. Кудайдын сыйлыгына шашылайлы. Анткени өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз баарыбыз. Азык топтоп калайлы достор. Жакшылыкты кылып калайлы. Кудай буйрса. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Кол сунуп аткандыгыңыздар үчүн алдын ала ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кудай сиздерден ыраазы болсун. Асема Тургунбаева азыркы учурда 13 жашка толгон. Бул сколиоз оорусу жашы жетип чоңойгон сайын бел омурткаларын кыйшайтып келет. Аталган оорудан сакайуу үчүн чет жерде кымбат баадагы операция керектелет. Ошол себептен Асема менен бир тууган эжеси көздөрүнө жаш алып, кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурап турган кези. Менин күнүм жашоом сонун өтөт. Уялбайм, досторум кандай жүрсө мен да ошондой жүрөм. Мен дагы досторум менен ойногум келет, күлүп. Досторум ошоп, мен жүгүрүп жүргүм келет. Врач мага аябай жагат. Өзүм үй бүлөмдөр оорусалар сакайткым келет. Мен бардык эжелерим да врач болгон. Ал эжемдер врач болгон, мен да эжемдер кызыгам врач болгон. Врач мага жагат. Урматтуу мекендештер, мен сакайып кетейин, мага кайрымдуулук кылып коюңуздар. Атам бизди багабыз деп иштеп жүрөт. Апам көзү өтүп кеткен. Мен врач болгум келет, менин кыялым врач. Элдерди сакайткым келет, элдердин үмүтүн аткарам мен. Ошондуктан мага кайрымдуулук кылып коюңуздар. Мен сакайып кетсем, баардыгы кубанышат, үй бүлөмдөлөрүм баардыгы сүйүнүшөт. Урматтуу кыргыз элим, мен ушул сиңдимдин ушул оорудан сакайып кетишине жардам бериңиздерди суранам. Мен абдан биз үчүн оор болуп турат. Бул кийин келечек үчүн дагы зыяны тиет. Ошондуктан азыр убагында дарылатуу үчүн бизге сиздерден жардам сурап турган чагыбыз. Көп түкүрсө көл болот дейт. Жардам берип койсоңуздар, бизден кайтпаса да сиздерге Кудайдан кайтат. Байыртадан ата-бабаларыбыз кайрымдуулукту бийик баалап, муктаж болгон мекендешин эч качан таштап келген эмес. Кылымга артып келген кыргыз элинин урпагы болгон мекендештер бүгүнкү коомубузда дагы минтип муктаж болуп турган кызыбызга кайдыгер карабай кол сунат деген үмүтүбүз чоң.